ким намаз окуп аткан болсо анын астынан өткөн болбойт. Бул нерсе тыюу салынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгерде ошо намаз окуп аткан адамдын алдынан өтүп бараткан адам ошо өтүүдөгү күнөөнү билген болсо, 40 болсо дагы токтомок деген да. Эми 40 дегенде пайгамбарыбыз 40 саат же күн же жыл деп айткан жок. Ошо 40 болсо дагы токтомок деди. Ошондуктан бул өтө жаман иштердин бири. Ошондуктан атайлап намаз окуп аткан адамдын алдынан өтпөш керек. Жана ошондой эле, эми бул балагатка жеткен акыл эси толук адамдарга тиешелүү. Жана ошондой эле намаз окуп аткан адам дагы ошо башка бирөө өтүп кетпесин деп, ошонун аракетин көрүп, жана сутурада окуп, намаз окуп атканда бир нерсени алдына коюп коюш керек, же болбосо дубалдарга же бир нерселерге жакыныраак туруп намаз окуш керек да. Ар ким өтпөгөндөй кылчы. Ошондой кылып өзүн намаз окуп аткан адамда өзүн сактап, анан башка адамда өзүн сактаган болсо, иншалла жанагындай туура эмес иш кайталанбайт. Аллаху алам.